Коомдук биринчи каналдын телевизет көрсөтүүсү бир канча убакыттан кийин кайрадан өз ишин баштады. Алгачкы эле эфирибизде өзү милициянын ыкчам кызматкери экендигин кайра баса белгилеген мас абалындагы айдоочунун жоосунсуз жоруктары тууралуу көрсөтмөкчүбүз. Я мент, я 22 года мент. Ты сколько лет мент? Я сотрудник. Где работаешь? Свердловского района. Дежурная часть. Звание капитан. В лице вот этих ребят, классных ребят, они поймают все равно. В лицо говорю. Борборубуздагы Анкара жана Шабдан Батыр көчөлөрүнүн кезилиши. Бул Мерседес үлгүсүндөгү авто унаа катуу ылдамдык менен түштүктөн чыгышты карай оңго бурулганда жол белгилерди одоно бузуп жаткандыктан улам Кайгыл милициясынын авто унаасы аны токтотууга аргасыз болду. Хорошо, не, хамай не. Жоқ, документтер жасаңыз, хамай, не хамай? Хамай. Документтер жоқ? Жоқ қой. Жок. Жок дейм. Тарттың мı? Оң тартшы. Не болду? Арыраак турбайбы? Арыраак турбайт. Арып турсаң? Жок, не болду? Арып турчу. Арып турчу. Мен саған бірдеңе дедім. Көріп алшы. Саған бірдеңе дедім. Мен саған бердім бе? Мен саған күшті бердім бе? Өзүн өтө эле агрессивдүү алып жүргөн айдоочу кызматкерлерге милиция кызматкери экендигин айтып, бирок баш ийбестик көрсөтүп жаткандыктан улам Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматынын кызматкерлери келип, ага түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анын аты жөнүн кайсыл жерде иштерин тактоо менен алек болушту. А сиз ким болосуз? Сиз ким болосуз? Правильно. Daha bir yol düşün beni. Koşçu uyat olmayı. Bir görset bireydi, uyattı. Ande боботе. Патрулдук милиция кызматкерлери айдоочудан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан аны наркология борборуна алып барып текшерүү үчүн алып кетишти. Иностранец. Бітем. Оларға аралаштыр бұл. Здравствуйте. Здрасте. А те гүлмейді. Бул жайга келгенде деле жогорудагыдай сценарий уланды. Айдоочу спирт ичимдигин ичкендигин экспертиза жүргүзүп жаткан кызматкерлерге ооздеги эле тастыктап берип, тийиштүү кагаздардын баардыгына кол койду. Söz sizde. Люди, ребята, я вам не советую пьяными езжать, потому что вот такие сотрудники в лице вот этих ребят, классных ребят, они поймают все равно. Üstü açtın mı ne? Düş mesela, o üstü aç vereyim. Sahip emi, соучастие yapıp vereyim sana. Düş şuraya çıkar, düş. Bayki arak durmuştu sana. Бег! Şuradan стоянка git. Haydi. Şurası otururuz. Жоқ, қайерге барамыз? Штрафстоянка барамыз, болды, ошол жакта резко. Причем здесь штрафстоянка? Ровудага барамыз ба? Зачем? Как ровудага? Зачем? А зачем штрафстоянка? Киргизбейби машинаны? И? Вот. Все? Все, отурбайсыз. Вам машина нужна? Забирайте. Забирайте. Унаа мыйзамда каралгандай айып токтотуучу жайына алынып келинди. Бирок бул жайда айдоочу агынан жарылып, буларды айтат. Где работаешь? Свердловского района. Дежурная часть. Звание капитан.
Все, Да. товарищ капитан. Да. Удостоверение У где меня ваше? суд идет сейчас. Служебное удостоверение где? Пацаны, вы сейчас сами будете лямку Вы нам тянуть, угрожаете? да? Нет? В лицо говорю. Я мент. Ты кто? Ты кто вообще? Ты мент? Я 22 года мент. Ты сколько лет мент? Скажи мне, пожалуйста. Эй, ну, Цыплан баса. Нені бағасың? Қандай рейс берді? Нағыз жоқ айтсын. Деме, сіз іштейсіңер. Бұлдың бішкегін іштейсіңер. Ошонда? Кет, жүр, отырбайсың, кет. Ханыметовқа чал, блядь, бля, вот, бля, Губоктың сотрудники, нормально, мен Губоктың Çalsın, да. Мен сотрудник, Хорошо, сотрудник дейсің, мен бірінші протоколын түзіп берейін. 321, 313 yok там масақ шойт. Жогоруда милиция кызматкеримин деп жаткан жаран буга чейин Бишкек шаарындагы Северлов райондук ички иштер башкармалыгынын номер 1 милиция бөлүмүндө иштегендиги бизге маалым болду. Бирок азыркы тапта кайсыл кызматта экендигин Ички иштер министрлигинин ички өйлүктөө кызматы териштирип жатат. Ал эми бул Матиз үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусун рейд учурунда инспекторлор текшере келгенде андан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткан. Ошол себептен аны наркология борборуна алып барып, анын мас соосун тактоого туура келген. Без дел там все, зачем ты так? Тебе чугунчу. Бул жайга келгенде айдоочу мас болсом да экспертизадан соо деп чыгам деп өзүнүн ашказанына ишенгендей кыр көрсөтөт. Бирок ага карабастан анын мас абалында руль башкарып бара жаткандыгы анык болду. Эми унаасы айып короосуна коюлуп, өзүнө административдик протокол толтурулмакчы. Там у вас мен населением журнал, да, уже как выключили, да? Ну серьезно, открытие içeri yapacağız. Серьезно. Biz taraftan ДО Матиз токтотулду. Biz текшерген кезде айдоочу мас абалында экени тасталды наркологиянын справкасынын негизинде. Анан 128 статья менен штраф саянга алып келип коюлду. Hocam ikinci işbirliğinde biraz farklı oluyorsun düşünüyorsun. İkinci işbirliğinde. Бул жол тандабаста рейдтин алкагында кармалды. Себеби мындай Мерседес үлгүсүндөгү автоунаалардын түзүлүшү такыр эле башкача болот эмеспи? Ошол себептүү инспекторлор унаанын түзүлүшүн өзгөртүү боюнча айдоочунун документтери жайындабы деген суроонун негизинде аны токтотушкан. Жыйынтыгында унаа айып короосуна коюлмай болду. Анткени унаанын такыр эле документтери жок экен. Жанында свидетельство регистрация транспортного средства жоқ болғаннан кейін ошон үчүн биз протокол түзүп берип атабыз. Машина СНК кирди. Азырынча ал машинанын түзүлүшү өзгөрүлгөн эмес экенин билбейбиз. Эртеңки күнү алып келгенден кийин админ практикадан ошону карап чаралар көрдүк. Азырынча за без документов түзүп берип атабыз.